Бүгүнкү күнгө карата бир сутка ичинде 179 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматова брифингде маалымдады. Бишкек шаарында 39, Ош шаары 8, Чүй облусу 17, Ош облусу боюнча 24, Талас облусу 1, Нарын облусунда 3 учур, Ысык көл облусу боюнча 39, Жалал Абад облусунда 26, Баткен облусу 22. Ошондой эле акыркы суткада 312 адам илдеттен сакайып чыккан. Бишкек шаарында 102, Ош шаарында 18, Чүй облусу боюнча 41, Ош облусу 27, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 13, Ысык көл аймагында 50, Жалал Абад облусунда 40, Баткен облусунда 19. Кыргызстанда коронавирустан акыркы суткада бир адам каза болгону айтылды. Ал Баткен облусунун Лейлек районунан. Өлкө боюнча аталган илет менен катталгандардын жалпы саны 42325 адамды түздү. Анын 35197си айыккан. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 илдети менен күрөшүү үчүн Кыргызстанга 100 кычкылтек концентраторун берди. Саламаттык сактоо министрлиги бүгүн билдиргендей, гуманитардык жардамдын суммасы $59 000 барабар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия башталгандан бери Кыргызстанга медициналык жабдуулардан жана адистерге кеп кеңеш берүү жагынан жардам берип келатат. Президент Жээнбеков өлкө аймактарына болгон иш сапарларын улантууда. Мамлекет башчысы 19-20 август күндөрү 2 күндүк иш сапары менен Нарын облусуна барат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Президент Кочкор, Ат башы, Нарын райондорунда жана Нарын шаарында коронавирус инфекциясынын пандемиясы шартында санариптештирүү жана аймактардагы ички жолдорду реконструкциялоо боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшүн көрүп чыгат. Ошондой эле айыл чарба, кайра иштетүү, ирригация, медицина, билим берүү жана энергетика объектилеринин ишмердүүлүгү менен таанышат. Өзгөндө нөшөрлөгөн жаандан улам каналдан суу ашып турак үйлөрдүн короолорун каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Ош облусунун Өзгөн районунда 18 август күнү жааган жаандын кесепетинен Мырзаке айылында жайгашкан каналдан суу ашып 5 турак үйдүн короосун каптаган. Жерине куткаруучулар тартылып, канал тазаланып, суунун нугу бурулган.